Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар. Мында кезектеги суроо. Бул абдан жакшы, кызыктуу суроо. Асел деген карындашым жазып атыптыр. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менде да жүрөк ооруткан проблема болуп атат. Мен 31-ге чыгып калдым. Биринчи жолдошум менен ажырашып кеткем. 2 балам бар. Бир кыз, бир уу. Кудайга шүгүр чоңоюшуп окуп калышкан. Жолдошум көп ичет эле. Анан да кайненем ортого түшө бергендиктен чыдабай кетип калгам. Арадан 6 жыл өтүп, кайрадан жакшы билбей күйөөгө чыктым. Бирок ал адам грубо айтканда простатит экен. Эч жашоо окшошподу, такыр жүрөгүм жылбады. 5 ай жашап ажырашып кеттим. Бекер эле 2 турмуш көрдүм деген атка калдым. Уже 1 жыл болгон атат, дагы деле ар жерден колумду сурап келип атат. Өзүм да таанышып көрөм, бирок бир сүйлөшүп эле жок деп атам. Эч бир эркекке көңүл жок болуп атат. Турмушка такыр чыккым келбей калды. Мен бактылуу болгум келет. Кээде бирок кайра эле мурунку күндөр мээме келип атат. Билбей калдым. Такыр кандай кылсам болот? Иштеген ишим бар, балдарымды багып атам го, жүрө берем буйруганын көрөм деп өзүмдү алдап коюп атам. Эмнеге жүрөгүм жылбай атат? Эркектер менен мамиле кылгым келбей калды. Эмнеге өзүм да кыйналып кеттим. Туура эмес жазсам кечирим сурайм дейт. Урматтуу Асел карындашым. Ушул сурооңузга сиз аяк ченинде абдан жакшы суроо бериптирсиз. Мен өзүмдү алдап коём деп атасыз. Мынакей карасаңыз, сиз жазып атасыз. Балдарымды иштеген ишим бар. Балдарымды багып атам го, жүрө берем буйруганын көрөм деп өзүмдү алдап коюп атам дейт. Урматтуу Асел, сиз өзүңүздү алдабай эле сиз эң туура кылып атасыз. Бул эч алдаган жоксуз. Жанагы күйөөгө тийиш керек, сөзсүз түрдө күйөө менен бактылуу болуш керек деген бул мындай мамлекеттен бекитилген же Кудай тараптан бекитилген стандарт эмес. Сиз күйөөгө чыгыптырсыз, балдарыңыз бар экен. Мен дайыма мынтип айтып келем. Жаман күйөөдөн көрө ошол күйөөнүн жогу жакшы. Эмнеге сиз сөзсүз түрдө күйөө менен бактылуу болушуңуз керек? Эмнеге сиз сөзсүз түрдө чыгышыңыз керек? Эл айта берет, күйөөгө чыкпайсың деп какшай берет бизде. Бизде бирөөнүн жашоосуна киргенди тим эле өлгүдөй жакшы көрүшөт. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишип ошонун жашоосу менен жашап, акыл үйрөткөн жакшы көрүшөт. Өзлөрүнүн жашоосун карап келсең тим эле чачың тик турат. Ошондуктан эч ага мындай кабатыр болбоңуз, эч ойлонбоңуз. Сиз жаман күйөөдөн көрө жогу жакшы. Ошентип эле жашай бериңиз. Сөзсүз түрдө эле күйөөгө чыгыш керек деген эч жерде жазылган эмес. Андай сөзсүз түрдө күйөө менен эле бактылуу болосуң деген андай стандарт жок. Сөзсүз түрдө күйөөлүү болуш керек деген бул туура эмес түшүнүк. Ошон үчүн эгерде бирөө сизди күйөөгө качан чыгасың, дагы чык деп атса, билгениңди кылып ал деп катуу айтат элем. Эгерде эмнеге күйөөгө чыкпайсың десе, дагы айтат элем. Бул 2 күйөөдөн чыгып келген десе дагы ал былжырайт. 2 күйөө эмес, 3 күйөөдөн чыгып келсеңиз деле сиз айтып атпайсызбы, колумду дагы эле сурап атат. Демек сиз татынакай, чырайлуу, келбеттүү кызсыз. Эмнеге күйөөгө чыгышыңыз керек? Эмнеге сөзсүз түрдө эле тиги күйөө менен бакыт табышыңыз керек? Эч ойлонбоңуз. Жумушуңуз бар экен, кызматыңыз бар экен, балдарыңыз бар экен. Жашап жүрүңүз жыргап. Бул кереметти жашоону жашап жүрүңүз. Дагы бир акмакты алып анан аны мойнуңузга илип алып анан ташып жүргөн эмне кереги бар? Ал эми буйруганы тураттыр. Бир күнү азыр болбосо
2 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, дагы бир көңүлүңүзгө жаккан, чынында эле эркектик бардык сапатка жооп бере ала турган, сизди азыркы бактылуу абалыңыздан, сиз бактылуу абалдасыз азыркы бактылуу абалыңыздан дагы 2-3 эсе бактылуу кыла турган дагы бирөө чыгаттыр. Ошондуктан жанагы мен сөзсүз түрдө күйөө болуш керек деген бул мындай, мен ойлойм, мындай алыска ойлобогондук нерсе депчи. Сиз балдарыңызды ойлоңуз, өзүңүздү ойлоңуз, өзүңүздү караңыз. Биринчи кезекте сиз өзүңүздү караңыз, андан кийин балдарыңызды караңыз, ушинтип жашай бериңиз. Бизде болуп калган сөзсүз түрдө эле мына аял алыш керек, сөзсүз түрдө эле күйөөгө чыгыш керек. Күйөөсүз деле, аялсыз деле бактылуу болуп жашап жүрө берсе, толук кандуу, жаркырата жашап жүрө берсе болот бул жашоо. Ошондуктан ийгилик сизге. Мен бардык катталуучуларга дагы кайрылам, мага катталуучуларга. Ушул аксиоманы биз мындай мээбизден алып салышыбыз керек да. Ушул чек да бул сөзсүз түрдө эле коюп какой бул күйөөм болбой калды, эми дагы бир күйөөгө чыгайын, бул болбой калды, дагы бир күйөөгө чыгайын, же болбосо аял алышым керек депчи, өзүңө карашың керек да, жашооңо, шартыңа ошол керекпи күйөө, ошол аял керекпи дегиле. Анан керек деп эле ошол керек болгон күнүндө ошо жанып талашып эле издеп жүрөбүз да. Кудай буйруган учурунда болот. Анан могул эле кичине могу төзү керек экен, ийем чыга береличи дегендердин баары аяк түбү 90% бар ошол эки аңгеке сайлат дагы анан кийин кетет да. Мен көп ошо аял киши, кыз кишини билем, күйөөсү жок эле жакшынакай эле бактылуу эле жашоону жаркырата жашап эле өзүнүн балдарын жакшынакай тарбиялап эле жашайт. Ушундай туугандар. Ийгилик.